Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бири болгон Исхак Разаков жолуна 1 километр 250 метрге асфальт төшөлөт. Буга чейин жамоо иштери гана жүрүп, бул жол айдоочулардын жана тургундардын негизги көйгөйү болуп келген. Мына көп жылдан бeri мына Баткен шаарыбыздын мына ушул центральный көчөсү азыр мына жаңы асфальт салынат экен. Мындай бардык эл кубанычта. Мына Тажикстан мамлекети эгер чек ара ачылып кетсе, меймандар келсе да өзүнчө бир башкача болот да шаарга кириши. Жеке өзүм да сүйүнүп кубанычып отурам. Баткендин ичи өзгөрүп атканына. Асфальттын эни 14 метр, калыңдыгы 6 сантиметр түзүп, жолдун эки тарабына тротуар жана суу кетүүчү арыктар да каралган. Күн батыш тарабында тротуар жана агын суу ноолору орнотулат. Мына көрүп атасыздар, азыр оор техникалардын немесин көтөрө турган бир 2-3 жерге турба водопроводдор баягындай агын суулар өтө турган турбаларды коебуз. Андан сырткары 2 жерге жакын аралыктарда бир неме боло турган болсо, коммуникациялар баягындай инженерлик нөмөлөр өтө турган гильзаларды коебуз. Бул канализацияга, водопроводко, ошондой эле телекоммуникация өтө турган бир гильза болуп калат да, турбаларды жаткырып өткөрөбүз. Жалпы сметалык наркы 26 миллион 800 миң сомдук чапчыйт. Буюрса, мен ойлойм, бул өз срогунда бүтөт. Аткаруу мөөнөтү 3 ай. Жалпысынан быйылкы жылы Баткен шаарынын 14 чакырымга жакын ички көчөлөрү асфальтталат деп билдирди шаардык бийликтен. Сабира Бакирбек кызы, Жасмина Сайдиманова, Салам Медиа, Баткен.